ар бир кылмышка жаза болуш керек. Мына айталы 1952 жылы Тазабек Саманчинди, Зияшбек Теновди, Рахманберди Касымовду, Ташынбай Жиевди адабай катуу уйпалабады беле. Аларга 10 жыл берди 52 жылы. Себеби ал окуя 1946 жылы башталды. 1946 жылы тиги Ленинград жана Звезда деген журнал жана башка деген бир токтом чыккан 46 жылы август айында. Анан кийин Москвада Анна Ахматованы, Зощенканы тебелей баштады. Аларды космополитсиңер, силер болсо совет өкмөтүнө каршысыңар, силер идеяга каршы чыгып атасыңар, силерди өлтүрүш керек, айдаш керек деди. Анан кийин ошол толкун бүт союздук республикалар менен келди. Мына Кыргызстанда дагы, Кыргызстанда улуучулар жок болчу да 37 жылдан кийин. Бирок Москванын планын аткарыш керек болчу. Улуучулду табыш керек болчу дагы. Аны жазалаш керек болчу, тебелеш керек болчу, жазалаш керек болчу, түрмөгө айдаш керек болчу. Ошол тапты. Жанагы төртөөнү. Тазабек Саманчинди, Зияшбек Теновди, Ташынбай Жиевди, Рахманберди Касымовду. Алар өмүрүндө деле улуучул деп ойлогон эмес. Мисалга чыксак, Зияшбек Теновдиге китептерин жазган кыргыз тили боюнча. Тазабек Саманчин болсо Молда Кылыч Кыргыздын биринчи жазуу акыны деп ал китебин жазган. Ошолду таап анан кийин алар тебелей баштады. Ошол убактагы 52 жылкы тискит болгон партчолуштагы протоколдорун окусаңар билесиңер. Биз Разаковду мактап атабыз. Бирок Разаков болчу болсо ага каршы болгон жок. Кайра алар сүйлөчү болсо, кайра аларды тебелеп, айкырып, кыйкырып, өткөн Разаков болчу. Жөнүндө бирөө да деңдебейт. Болгону болгондой. Анан кийин багыштарга 10 жыл берди. Кийин жана Ташынбай Жиевди ыйлайт. Мен өмүрүмдө деле улуучул болуу оюмда эмес болчу дейт. Эмне үчүн силер мени тандадыңар, башка бирөөнү тандабайт белеңер я деп кадимкидей көз жашым көлдөтүп ыйлайт экен да. Бирок күйөө болчу болсо, Москвадан түшкөн планды аткарыш керек болчу да. Мына таптык. Тепкиледик, 10 жылга айдадык деп. 10 жылга кетишти бечаралар. Карагандинский лагерде жүрүштү. Бирок Кудай жалгап, 1 жылдан кийин Сталин өлүп калса болобу. 53-жылы мартта. Буларды 54-жылы кое берди. Рахманберди Касымов болчу болсо, ошол түрмөдө каза болду. Ташынбай Жиевди кое берипти, 4-3-өнү кое бергенде, Ташынбай Жиев болсо багыштыгы Карагандинский лагердин тиги дарбазасына келип туруп, ошон кийин боштондук көргөндө ошол жерде кулаптыр, дарбазанын жанында. Бери көккө келишти. Ошо каза болгонбу? Каза болгон, ошол жерден каза болгон. Мындан бир 10 жыл мурун ошол тиги Карагандаланы Спасский деген айыл бар. Орустун айылы бар да. Ошол жерден Карлактын эмеси болсо, эң чоң имараты штабы ошол жерде болчу да. Ошонун жанында 30га жакын эстеликтер бар. А жерде корейстер, кытайлар, поляктар, немистер, венгрлер ким отурса бардыгын эстелик салды. Ошонун ичинде кыргыздарга да эстелик салгандар бар. Андан башка да ушул күнгө чейин дагы жүрүп атат. Бажиевдики же тиги Рахманбердинин эстеликтери барбы? Жок. Ар бир элер жок. Андан башка дагы ал лагерде кыргыздар көп отурганда. 1925 жылдан баштап туруп, мына 1953 жылга чейин Казакстанда 22 лагер болгон. Ошо 22 лагердин ичинде бүт Кыргызстандан айдалгандардын фамилиясы бар. Ушул күнгө чейин Казакстандын прокуратурасы акырындап ошолордун аттарын жазып берип атат. Бир сериясын биз жазып койгонбуз. Баралардыкы керек болчу болсо аны беребиз. Бирок калгандары дагы эле жумуш жүрүп атат. Ошол анан кийин 54-жылы күзүндө тиги Тазабек Саманчин менен Зияшбек экөөнө келишти. Кийин университетте иштеди да? Университетте Зияш агай кыргыз филология иштеди. Тазабек Саманчин болсо академияда филология институтунда иштеди дагы. Бирок ушул күнгө чейин башкасына макулмун алардын иши го. Бирок ушул бизди тебелеп тепсеңге Разаковдун ролу абдан чоң болчу деп абдан жаман сөз менен айтчу да Разаковду. Ким? Тазабек Саманчин. Себеби Тазабек Саманчинди кечирип коюңуз. Тегимде Разаков болсо 41-жылы, жок 45-жылы бияка жиберген. Кыргызстанга Совет министринин председатели болуп. Анан 51-жылдан баштап биринчи секретарь болду. Анан кийин эле баштаганда эле кыргыздар менен сүйлөгөндө уртаклар деп баштачу экен да. Анан кийин андай уртаклар дегенде өзбектер айтчу эле деп анан кыргыздын баягы интеллигенттери чочучу да кадимкидей. Уртаклар бул өзбектерде болот да, бизде жолдоштор деп айтчу эмес беле деп туруп. Эки сөздүн бирси эле баягы өзбектин сөзүн кошчу да Разаков.
Эми ошол жакта тарбияланып ошол жакта калдым. эми өзбектерге эме жазып чыкканда тиги өзбек тили боюнча тиги китеп жазып чыкканда окуу куралы жазып чыкканда Разак. Анан кийин бияка жибергенден кийин анан өзү кыргыз экенин бирок анан кийин өзбекчө чалып сүйлөчү да кетер кеттим. Мына ошондой окуя болгон жакынкы тарыхта. Сабыр